Салима Төлөбекова небересин ооруканадан жаңы эле алып келди. Ал үйү жакшы жылбагандыктан наристе сыркы болуп калганын айтат. Бул үйдүн жылытуу системасы жакшы ысыбагандыктан балдары оорубасын деп, кошумча электр жылыткычтарды да пайдаланууда. Азыр мына көрүп турсуңар, муздак. Кичине мал-малда жылыйт, кайра кечкиси муздайт да, үй муздап калат. Ушуну печке сайышка туура келет кечке. Мындай абал шаарчадагы көп кубаттуу үйлөрдүн бардык батирлеринде кездешет. Бул жагдай жаңырган жылдан тарта уланып, тургундар ири чыгымга учурап жатканын жашырышпады. Отопление ысыбай печка сайып атабыз да. Ар үйдө ушундай. Жылуулук жакшы болбой атат быйылкы жылы. Шамал болот бизде. Кар жок болгону менен караандай суук болуп атат кышта. Балдар үшүп атат үйдө. Түндөсү өчүп калып атат. Аны биз билип эле атабыз. Билген менен кармай албай атабыз. Барабыз, эшик жабык. Декабрь ичи жакшы жакты. Январь менен февраль, январда ошол эле начар бардыгы. Үйдөн кичинекей неберелерибиз бар. Менин келиним жаңы төрөп чыкты. Мына 5-6 күн болуп калды. Күндүр, түндүр печке сайып атам. Даже өзүбүз муздап калып атабыз. Чындыгында жаш бала эмес. Түнкүсүн өчүрүп коюшуп атат. Таңгамал саат 5тен кийин кичине жылый баштайт. Мына саат 10га чейин кичине ысып калат. Кечкурунда вообще суук болот. Тургундардын айрымдары жылуулуктун жакшы берилбей жатканын, андагы көмүрлөрдүн жең ичине сатылып жатканы менен байланыштырышат. Анткени буга чейин отканадан көмүр сатылып жатканын көргөндөр болгон. Менимче баягы көмүрдү сатып берип атат да. Сатып берип, анан азыраак эле жагып атат. Мен ошондой информация уктум. Ал эми Таш-көмүр шаары менен Шамалдысай шаарчасынын жылуулук менен камсыздаган мекеменин жетекчиси тургундардын айыптоолорун четке какты. Ал жылуулук берүү нормада экенин айтуу менен эч кандай көмүр сатуу болбогонун билдирди. Бүгүнкү күндө азыр өзүңөр күбө болдуңар. Подачасы 62 градус болуп атат. Обраткасы 60 градуста обратка келип атат. Мына бүгүнкү күнгө чейин жагып аткан көмүрдү көрүп атасыңар. Бул маркасы Штып. Бул көмүрдү мисалы үчүн биз только мондай котельныйга эле жакпаса, буну үйгө жага албайт эч ким. Тиги арак алмаштырганда башкага алмаштырып атат дегенде деле бул көмүрдү билбейм ким алып кандай баягы. Жергиликтүүлөрдүн пикиринде отказан электр энергиясынан көмүргө өткөндөн кийин жылуулук жакшы берилбей калган. Бирок мындай пикирге жылуулук мекеменин жетекчилиги макул эмес. Алар отказан кандай ыкма менен иштесе да, жылуулук температура нормада берилип жатканын билдиришти. Ошол эле учурда айрым кызматкерлердин шалаакылыгынан тургундар айткандай кечкесин отказан иштебей калуусу мүмкүн экенин да моюндады. Эми ал эгерде түнкүсүн баягы кылса биздин мүмкүн от жагып аткан качыгарлардан кетип калышы мүмкүн. Аны өзүбүз контролдойбуз бүгүндөн баштап. Ошентип мындагы отказандар тийиштүү жетекчилер тарабынан мындан ары тыкыр көзөмөлгө алынмай болуп турат. Белгилегесек, Шамалдысай шаарчасында 2 отказан бар. Алар аркылуу 600 абонент жылуулук менен камсыздалып келет. Кабылбек Учкунбай уулу, Тынчбек Долдаев, Жалал Абад облусу.